Салам кыздар, мен азыр детский көйнөк бычайын дедим эле, бирок уже чийип алыпмын, айтпай дебейлечи. Ушул детский көйнөктү оверсайз болот, жеңи. Этек жагы, көкүрөктөн ылдый жагы парпырак болот, жөн эле обычный балдарга кийгизе турган көйнөктөр. Азыр бул жерде мен бир сыра үстүнөн эле көрсөтүп коеюн. Биздин базалык өлчөм, баягы чоңдорго кандай өлчөм алган болсок, кичинекейлердин дагы өлчөмү ошондой эле болот, только көкүрөк айланаларын, желкелерин алып алган жакшы. Мен азыр примерно эле бычып атам, себеби мындай көз алдымда жүргөн кичинекей кызга бычып атам. Ошого мен азыр бул жерди 6 сантиметр алдым. Мына жакасын 6 сантиметр. Бул мына жерди 3 сантиметр эле түшүрдүм. Нормалар. Бул биздин нормалар, жаканын нормасы. Анан общий мына желкенин общий кеңдигин 13 сантиметр алдым. Бул 13 сантиметрди экиге ачканда бул жерде азыр 2 кабат материал бар. Анан алдынын, мойнун бир аз өзгөртүп коебуз. Ошондо 26 болот желкеси. Жаш балдардын желкеси көбүнчө мындай бир карыштан эле бир аз өткөн болот. 5 жашар, 4-5 жашардагы кыздардыкы. Анан бул жерден дагы биз 3 сантиметрди түшүрөбүз. 3 сантиметрди түшүрүп, мына жердин желкенин ордун чыгарабыз. Мына болсо общий желке. А мына жерде плечонун ордун чыгарабыз. Плечолор боюнча мен жогорку видеолордо айтканмын. Анан бул жерден биз азыр оверсайз фасон чыгарыш үчүн бизге мындай ыкма керек болот. Мынакей, мен азыр кокусунан эле видеого тартып калайын деп эстеп кеттим, ошон үчүн кечирим сурайм. Атайын подробно тартылган видео эмес, ошондуктан шашылыш түрдө эле тарта калдым. Мына бул жерде мына желкесинен биз 3 сантиметр ылдыйга түшүргөн болсок, эми оверсайздын бул жагын чыгарыш үчүн биз мына основной линия, желкеден чыккан, плечонун ордуна чыккан основной линияны көрдүк. Ушул линияга мындайынан туштап кое турган болсок, бизде оверсайз фасондун жеңи чыгып калат. Эми ушул жерде оверсайз фасондун жеңи чыкты. Анан бул жерден биз колтук оюндусун кадимкидей эле ушул жерден 2-3 сантиметрге эле мындай кылып туруп ийип коебуз. Анан мына желке жактан түшкөн жер бир аз узунураак болот, колтуктан чыккан жак бир аз кыскараак болот. Мына бул жак бир аз мындайраак болуп туруп кыркылат. Азыр мен кыркып дагы көрсөтөм. Мынакей кыздар, кырккан өлчөмүбүздөн ушундай фасондогу көйнөк тигилет. Мына бул жери пока тигиле элек. Бул болсо материалдын баягы 1,5 метр болот, материалдын эни. Ошол 1,5 метр ээndi эле мындайынан ортосунан бүктөгөндө 75-80 сантиметрге туура келет. Алды 75, арты 75 сантиметр болот. Анан бул ошол көйнөктүн, оверсайз көйнөктүн алдыңкы жагы, наркы жагы, арт жагы. Азыр мына алдыңкы жагынын мойнун бир аз эле мындай түшүрүп туруп, жаш балдардыкы азыраак эле оюп коебуз. Бул жерде эч кандай оверсайз фасондо эч кандай өзгөрүүлөр болбойт. Ушинтип азыр мен тигүү процессин баштасам. Кыздар, мынакей көйнөктүн этек жагын, юбка жагын биринчи мынтип сборканы берип алабыз. Анан сборка бергенден кийин кофточканы үстүнө жабыштырабыз. Бул жерде мына оверсайз тигерде биз колтугун биринчи, желкелерин биринчи тигип албайбыз. Мына желкелери ошол бойдон турат. Пока тигиле элек. Азыр биз юбка менен кофтаны ушул ортолугун бириктирип алабыз. Юбкасы менен кофтасынын ортолугун бириктиргенден кийин анан кийин колтук жактан мында боковой тигиштери тигилет. Мынакей, биз мына биринчи мына ортодогу кофта менен юбканы тигип алдык. Желкелерин тиктик. Анан желкесин тигип туруп айрылыкка салгандан кийин анан мына жеңди жабыштырдык. Мына желкеге мына жеңди мында жабыштыргандан кийин анан общий жеңди, колтукту, общий мына юбканын этегине чейин тигип койдук. Эми этектерин бүксөк, анан жакасын обработка кылсак бүтөт.